Караңыздар, бул акчаларга ким кызыкпайт? Баарыбыз ушул акчага жетсем деп ушунун артынан чуркап жүрөбүз. Бирок бул нерселерди артынан чуркап жүрүп биз үй бүлөбүздү же болбосо ыйманыбызды унутуп койгондорубуз канчабыз? Намазыбызды таштап койгонубуз канчабыз бар? Бирок бул нерсенин артынан ушинтип жүрүүгө мүмкүнбү? Жок, андай эмес. Биз бул нерсеге артынан ушунчалык бир чуркап жүрүштүктүн ордуна көбүрөөк биз эмнеге Кудайга кайрылып, Кудайдан суранып, Кудайга кечирим сурай турган болсок, бул нерселердин келиштиги жана бул тапкан байлыгыбыздын берекелүү болуштугу бизге жол ачылат, берекелүү болушуна. Аллах Куранда айтат: силер Аллахка көбүрөөк тоба кылгыла. Аллах кечиримдүү жана Аллах силерге жамгырларды жөнөтүп, байлыктарды берип, бала чаканы берет, бактарактарыңарды көгөртүп, жана сууларыңарды кенен кылат дейт. Аллах Тааладан кечирим сурап, Аллахка көбүрөөк истигфар айта турган болсок, биздин байлыктарыбыз көбөйөт. Себеби биз ошол байлыктын артынан чуркап жүрөбүз, бирок Кудайга күнөөкөр болуп жүрөбүз, Кудайдан кечирим сурабай жүрөбүз. Биз эмне кылышыбыз керек? Кудайдан кечирим сурай турган болсок, байлыгыбыз көбөйөт, берекелүү болот. Ошон үчүн күнүнө 1000 жолудан эртең менен астагфирулла ва атубу илейх. Аллахым мени кечир, алдыңкы жана мурунку жана келерки күнөөлөрүмдү кечир деп күнүгө 1000 жолудан истигфар айтып, Кудайдан кечирим сурашыбыз керек. Жана ошондой эле Кудайдан суранышыбыз керек, байлыкты, адал байлыкты суранышыбыз керек. Жакшы үйдү суранышыбыз керек, кенен үйдү суранышыбыз керек. Аны кайсыл дуа менен? Аллах Таала бизге Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Аллахым, мага бул дүйнөнүн жакшылыктарын жана акыреттин жакшылыктарын бер, жана ошондой эле мени тозок отунан сакта деп дуа кылып сурашат деп ыймандууларды сыпаттап кетет. Ошондуктан биз ошо күнүнө 1000 жолдан истигфар айтып, анын артынан ушул дуаны айта турган болсок, Аллахым бул дүйнөнүн жакшылыгын жана акыреттин жакшылыгын жана тозок отунан сакта деп сурай турган болсок, биздин эки дүйнө жакшылыгыбыз ушул дуанын ичинде болот. Ошондуктан ушул дуаларды айтып, Кудайдан кечирим сурап, жакшы жашаңыздар, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.